Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Сиздер менен мен Kahoot тиркемеси аркылуу ой бөлүшүп кетсем. Kahoot билим берүү тесттерин, оюндарды жана викториналарды түзүүгө арналган тиркеме болуп эсептелинет. Анын жардамында биз тест жана сурамжылоону дагы уюштурсак болот. Бул программа ноутбукта жана телефондордо да иштейт. Эскерте кетсем, логин, пароль экөөнө бирдей жазуубуз зарыл. Бирок бул программа интернетте гана иштеген программа болуп эсептелинет. Ал үчүн биз кадимки эле Google Chrome'го киребиз, андан kahoot.com деп издеп сайтка катталабыз. Бул программа менен иштөөдө эң биринчи каттоодон өтүү керек. Ал жерде сайт менен иштөө үчүн жана ким экенин, мугалим же студент экенибизди көрсөтүү зарыл. Ал үчүн логин жана пароль сунушталат. Мен бул программага катталганмын. Бул жерде сиздер көргөндөй көрүнүп турат. Бул жерден мен катталгандан кийин кайрадан тест түзүүдө авторизоваться бөлүмүн басабыз. Бул бизге тест түзүүгө мүмкүнчүлүк ачып берет. Эми биз мында тест түзүү бөлүмүнө өтсөк, бул жерде мен бир канча тесттерди түзүп окуучуларыма колдонуп келгем. Бул да мынакей тест түзгөндөн кийин бул жерде My Kahoots деп сакталып калат. Бул мен 2018-жылы креатив талим билим берүү комплексине барып курста окуганымда мен ушул Kahoot программасы менен таанышып келип, бул сайтка катталган экенмин. Бирок учурда мүчүлүштүктөр болуп, көп нерсе иштей алган эмесмин. Быйылкы жылы мына ушул программаны өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк болду деп айтсам болот. Бул жерде менин бир канча тесттерим сакталган, мектепте окуучулар менен иштеп келебиз. Бул жерде мынакей мен 7 класстар боюнча тестти ачабыз. Бул жерде сиздерге мен азыр тестти түзүү боюнча бир аз маалымат берип кетем. Бул жерде тест түзүүдө биз суроону жазып, мына жаңы бөлүмгө өткөндө новый Kahoots келип чыгат. Мына ошол жерде создайте бөлүгүн басабыз. Бул жерде биз тестти түзүп алсак болот. Бул жерден биз тестти түзүүдө суроону жазгандан кийин бир эле суроо менен калтырбастан, ал жерден биз сүрөттөрдү жана видеолорду жүктөсөк болот. Сүрөттөрдү коюуда биз интернет булактарынан алабыз, же болбосо андай мүмкүнчүлүк болбосо, анда биз телефондо же болбосо ноутбуктагы өзүбүз тапкан сүрөттөрдү дагы бөлүшүп кетсек болот. Мисалы, биринчи суроо: физика термини гректин кайсы сөзүнөн алынган? Мына бул жерге мен сүрөт коюуда, мынакей муну басабыз дагы бул жерге сүрөттү жүктөп алсак болот. Мына бул жерден биз сохранить бөлүгүн басабыз. Сүрөт жүктөлгөндөн кийин мынакей бул жерде бизге 4 вариантта суроо, 4 вариант жазылып турат. Ушул жерге биз жоопторун жазгандан кийин кайсы вариант туура экенин белгилеп коюшубуз керек. Бул система өзү бул жерге сактап калат. Эми бул жерден биз минутаны да чектеп коебуз. Кийинки суроолордон дагы көрсөтүп берсем сиздерге. Мынакей. Кийинки суроолор бул жерде бизге көрүнүп турат. Суунун тыгыздыгы канчага барабар? Бул жерде сүрөттү дагы мен интернет булактарынан алып келип койдум. Жоопторун белгилеп, бул жерде бир жоопту туура деп белгилеп алабыз. Бул Kahoot'та викториналык суроолор жана тесттер дагы жана башка дагы көрсөткүчтөрү бар. Бул жерден биз викториналык суроолорун алганыбызда биз 2 варианттагы жоопту дагы жазсак болот. Эми муну биз кантип сактайбыз? Бардыгы даяр болгондон кийин готово бөлүгүн басабыз. Бул жерде өзү жана атын коюп сактайт.
Биз бул жерде Kahoot программасы өзү англис тилинде. Аны биз кыргыз жана орус тилдерине бул жерден алмаштырып алсак болот. Эми бул тестти түзгөндөн кийин 3-чү бөлүгү окуучулар менен кантип иштейбиз. Бул тестти түзүп алгандан кийин биз түзгөн тестибиздин кайсы бөлүгүн беребиз. Мынакей бул жерде түзүлгөн тесттин биз играть деген бөлүгүн басабыз. Бул жерде биз кандай болуп ойнойт. Бул жерден биз биринчи эле бөлүмдү басып коелу. Бул учурда мектепте окуучулар менен иштегенибизде, окуучулар ал жерде ар бири бирден да кошула алат, ал эми группа түрүндө да кошула алат. Алар топ болуп иштей турган болсо, биз бул бөлүктү тандайбыз. Ал эми алар бирден иштей турган болсо, биз классик бөлүгүн тандай алабыз. Эми окуучулар бул тестти кантип иштеп тапшыра алышат? Окуучулар өздөрүнүн колундагы эле телефон менен Google'га Kahoot it деп издеп кирет. Ал жерден окуучу мынакей ал жерден окуучу пин код берилет окуучуларга. Ошону могу номерлер аркылуу жазып алып, өздөрүнүн атын жазып, бул программага кошулат. Мугалим бул жерде окуучуларга кодун жөнөткөндөн кийин бул жерге бир канча окуучулардын тизмеси келип түшөт. Бардык окуучу келип бүткөндөн кийин биз бул тестти баштоо бөлүмүнө өтөбүз. Мен өзүмдүн сабагымда колдонуп келген эме боюнча көрсөтүп кетсем болот сиздерге. Жыйынтыгын кантип көрө алабыз кайра? Окуучулар иштеп жаткан жыйынтык биздин мынакей. Бул жерде биз Kahoot программасында түзүлгөн видео сабак бар эле, ушуну сиздер менен тааныштыра кетсем. Бул жерде бардыгын бал аркылуу көрүнүп турат. Окуучу канча бал алгандыгын көрсөтүп турат. Бул жерде ар бир окуучу өзүнүн канча бал алгандыгын көрсө да болот. Жана ошондой эле бул жерде окуучуларды ыкчамдыкка, тездикке жана логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө дагы сунуш кылат. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм.